Assalamu алейкум, урматтуу Марва теле көрсөтүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле биз бүгүн сиздер менен бөлүшө турган тема бул ден соолук. Эгерде бизден өткөн жумадагы көрсөтүүнү көргөн болсоңуздар, биз ошол көрсөтүүдө иммунитет деген эмне жана ошо иммунитеттин аткара турган кызматы жөнүндө кеңири сөз кылганбыз. Бүгүн ошол эле теманы кайра уланталы деп турабыз. Демек ошо аутоиммундук оорулар деген эмне? Алар кантип пайда болот? Алардын дарылоо жолдору барбы, жокпу? Деги эле бул оору кандай түрлөргө ээ? Мына ушул жөнүндө бүгүн сиздер менен кеңири сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто адаттагыдай эле белгилүү изилдөөчү, элдик табып дейбизби, окумуштуу дейбизби, Хашим Заниалиев мырза. Ассаламу алейкум. Ассалам, рахматулла. Мына ошо өткөн жумада негизинен ошо иммунитет жөнүндө кеңири сөз кылдык эле. Биздин телекөрүүчүлөрдөн дагы абдан көп суроолор келген. Бүгүн ошондуктан ушул теманы кайра уланталы деп атабыз. Ошо иммунитетти улай эле ошо аутоиммундук оорулар деген бар да. Ушул жөнүндө ушу кеңири сөз кылсак. Деги эле бул оору эмне болгон оору? Кантип пайда болот? Бунун кантип билебиз ал ошо именно ошо аутоиммундук оорулар экендигин? Ушул жөнүндө бир кеңири сөз кылсак, эмесе сөз сизде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Аллахыма мактоолор болсун, пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдар болсун. Аллахыма шүгүр, сиз аркылуу делжөт менен маек куруп, азыркы медицинанын орчундуу маселелери жана темасы боюнча сөз козгоп турганыбызга, эми бүгүн ошо сиздин сурооңузга жооп берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби биз өткөн көрсөтүүлөрүбүздө иммунитеттин кантип иштей тургандыгын жалпы журтка түшүндүрүп бергенбиз. Кимдир бирөө жаңыдан кошулуп аткан болсо, ошо түз эфирге өткөндөгү көрсөтүүлөрдү көрсө болот. Ошо YouTube каналыбызда бар. Ошо Марвата менен. Эми аутоиммундук дегенибизде эсиңизде бардыр. Иммунитет иштейт деген абалан бар. Не дегенбиз? Иммунитет чоочун канда жүргөн же органдарда жүргөн чоочун заттарды, анан кийин инфекцияларды таанып биле турган, таанып билүү аркылуу иштейт дегенбиз да. Ушул таанып билүүдө, иммунитет таанып билүүдө да ошону адамдын организмине кандайдыр бир антиген кирип калган болсо, же болбосо органдардын кармап турган ткандардын структуралдык өзгөрүүлөр боло турган болсо, мына ушуну таанып билип, мына ушуну жок кылуу үчүн аракет жасайт да. Ошондо кээ бир учурда организмге зыян тийип калат. Мына ушуну биз аутоиммундук оору деп түшүнөбүз. Бул оорулардын пайда болушу себеби эмнеден? Негизги себеби, оорунун пайда болушунун негизги себеби бул канцерогендик деп коет да. Бинимде канцерогендик дегени ошол канцерогендик продукттар дегенибизде адамдын организми жегенде адамдын организмине зыян алып келе турган продукттар канцерогендик деп коет. Аларга мисалы радиоактивдүү микроэлементтер бар, кармаган заттар, токсичный свойство бере турган металлдар кошулуп калган зат, элементтер кошулуп калган, зыяндуу токсичный заттар кошулуп калганда ошонун баарын канцерогендик деп коебуз. Андан бөлөк мына 100 жылдан бери Америкада генетика өтө жогорку деңгээлде өнүгүп, генетикалык модификацияланган продукттар деп коет да. Бул деген нерсе мисалы өзүнүн табигый натурасынан түшүн бере турган болсо, кайсы бир мөмө жемиш айтабыз, жашыкча жеди канчалыктын өзүнөн 5-6-10 эсегече көп түшүн берген нерсени генетикалык модификационный деп коебуз да. Андан ошол эле учурда мисалы ошонун товардык бийдин сакташ үчүн, срок годун сакташ үчүн ага мисалы кандайдыр бир генди киргизип коюшат да. Мисалы куртка, мисалы алманы куртко түшпөшү үчүн курт эмнеден коркот? Ошол нерсенин гендерине ошого киргизе турган система да. Ошолор гомой деп коет. Ошолор дагы адамдын организмине белгилүү бир деңгээлде кайсы бир ичегиде же бөйрөктө же буурда кайсы бир бөлүгүндө
анан токтолуп калып мына ушулардагы аутоиммундук ооруна чакырылышына себеп болушу мүмкүн да. Анан кийин дагы бир источниги бул албетте инфекциялар болуп эсептелинет. Мисалы бактериялар чакырышы мүмкүн. Бактериялар кээде канда гемолитикалык деп коет. Мисалы канды негизчү турган тромбоциттүү, эритроциттүү структурный измененияга алып келет, же болбосо шылактар жармашып калсында, же бактерия стрептолизин деген фермент, анан бактериялар клеткалык түзүлгө болгондуктан биолог, реактивный биолог иштеп чыга турган жөндөмү бар да, ал иштеп чыгып, анан ушул тромбоциттин клеткалык структурасын бузат. Эритроциттин структуралык бузат. Мисалы эритроцит отура турган гемоглобин деген белок бар да. Бул 4-нчү белок болду, анын структурасын бузат. Ошондо иммунитет ошолду таанып билип калып, ошол жок кылыш үчүн күрөш жүргүзөт да. Дагы бир жагы, мисалы вирустар мутация берип кала турган учуру болот. Мисалы цитомегалобис деген вирус адамдарда кеңири таркалган, анын эң негизги патологиясы клетканын митоздук бөлүнүүдө, нормальный клетка. Ушуну бузуп, амитоздук клетканын пайда болушуна чакыра турган вирустардын бири да. Мисалы ошондой вирустар чакырып алышы мүмкүн. Мындай вирустар адамдын организминде өтө көп. Вирустун түрлөрү булар чакырып калышы мүмкүн да. Ошондой эле грибоктор чакырып калышы мүмкүн. Алар тездик менен колония пайда кылып, анан уплотнение ткандарды тыгыздалып кетишине чакырып, ал жерде структурный изменение, клеткалар бузулуп, гистологик структурасы бузулганда, клетка бузулуу пайда болуп, баягы биз айтпадык, иммунитет ар бир ткандарга өзүнүн баягы гистосомесис деген ташты болуп да, ошол чакырат иммунитетти келип ошону жок кылыш үчүн, ошонун өзүнүн телосун жок кылам деп, анан баягы калган орган тирүү турган клеткаларды дагы ткандар бузуп жиберет да. Ошондой баардык ушул источниктер аутоиммундук оорунун себептери мына ушулар. Мен ошо интернеттен карап көрдүм, дагы бир пикир бар экен да. Бул ошо иммундук система өтө активдешип кеткен учурда ошол иммундук жана клеткалар бирине бири каршы эме чабуул койгондон дагы пайда болот дегендей пикирлер жазылып тур да. Бул канчалык деңгээлде туура? Өзү илим баягы азырынча бул божомол деп айтсак болот. Себеби илим кайсы учурда иммунитет активдешет. Кайсы учурда активдешет? Муну мисалы молекулярдык деңгээлде каралган өзү. Мисалы Т клеткалар килдердик касиетке ээ болушу үчүн, мисалы канда жүргөн CD4 деген белковый структура бар да. Мына ошону жалгашканда Т клеткалар биринчи бар, ошол инфекцияны өлтүрөт да. Мисалы канда жүргөн инфекцияларды өлтүрөт да. Ошол эле учурда ал интегринди да кошо жалдай турган болсо, дагы способность көтөрүлөт да. Бирок бул өтө сиз айтып аткан ошол окумуштуулардыкына азырынча белгилүү бир жыйынтыкка келелик. Бул так пикир эмес. Себеби ошонун негизинде мындай патологиялар пайда болду деп айтуу азырынча илим толук негизин түзбөй элек эле. Изилдөөлөр. Негизи ошо аутоиммундук оорулар адамда кайсыл жаш куракта көбүрөөк пайда болот? Негизинен жаш курагы 30дан жогору карай көбүрөөк пайда болот. Айрыкча 40-50 курактар ортосунда көбүрөөк пайда болот. Анын себеби эмнеден? Анын себеби организмде, органдарда адамдын жашы өтүшү менен кошо иммундук системанын өзгөрүшү байкалат. Иммундук система өзгөрүшүнө жараша органдардын өзгөрүшү байкалат. Ошондой органдар өзгөрүшүнө жараша организмдин ткандарында структуралык өзгөрүүлөр пайда болот да. Мына ошол өзгөрүүлөр дагы кандай бир аутоиммундук ооруна чакырып алыш ыктымалдыктары бар. Эми жалпысынан айтканда аутоиммундук оорулар илимде 100ден ашык оорулар аныкталып такталган. Анан ошонун белгилүү бир бөлүктөрүнө дагы системалар иштелип чыгылган. Баарысын дарылоого мүмкүн эмес. Жок, мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бизде ошо белгилүү эң көп тартылган ошо аутоиммундук оорулар кайсылар?
Эми эң көп таркалган аутоиммундук оорулар бул тери оорулары. Тери оорулары, мисалы баягы ала баскандар бар го. Ала баскан ошол да аутоиммундук ооруга кирет. Анан псориаз болот го. Псориаз дагы аутоиммундук ооруларга кирет. Анан негизи ошол териде көп. Андан кийин экинчи көп таркалган оору бул боордун жабыркагандар көбүрөөк таркалат. Ушул боор себеби ички органдарда ички органдар ичинен боор да көп таркалат да. Себеби аутоиммундук гепатит деп коет, же болбосо токсиндик гепатит деп ырааздар диагноз коет. Мына ушул кеңири таркалган оорулардын бири. Анын источнигин өткөн бир көрсөтүүлөрдө бир чекесин айтпай айткан эмне үчүн ал жерде аутоиммундук гепатит пайда болот. Ошону мен чекесин айтып түшүндүрөм. Эми түшүндүрүп берейинби? Эгер кызыктуу болсо, азырда айтып бергенге даярмын. Кыскача айтып коерңуз. Боордун аутоиммундук гепатит дегенибизде болгондочу биринчиден боордун организмде аткара турган кызмат эбегейсиз зор. Бул биринчи учур. Экинчи учуру канды тазалай турган, канды шлактар тазалап тура турган орган болуп эсептелинет да боорчу. Анан үчүнчүсүнөн боор жоон ичеге менен жанаша турат да. Жанаша турат. Алды тарапта курсакыңдын алды тарабында боор, арт тарабында жоон ичеге болот да. Боордун бардык сегменти жоон ичеге менен чектешип турат. Анан жоон ичегеде эң көп инфекция жоон ичеге отурукташат да. Кишинин ошол инфекциялык адам суу өткөндө, иммунитет начарлаганда, токсичный нерсе менен көп пайдаланат жана башка ушуларда да ушул жоон ичегеден боорго түздөн түз кан аркылуу же лимфатикалык же болбосо жылуу ткандар аркылуу булчуңдар аркылуу өтүп кетет да. Ошондон боордо эң көп ошо аутоиммундук органдар ичинен, ички органдар ичинен боор көбүрөөк кабылат. Бул оорулар негизи бул эркектерде көп кездешеби же аялдарда? Аялдарда көбүрөөк кездешет. Эмне себептен? Аялдарда көбүрөөк кездешет. Анын көп эле анык мына бул себептерин улагам деп айтып чыгыш кыйын. Бул толук изилденип аягына чыга. Ошол бүгүнкү күндө чындыгында ошо иммунитетке байланыштуу жабыркагандар көп да. Мисалы үчүн жана аллергия оорулары да ошо аутоиммундук ооруга кирет. Ушул оорулар негизинен ошо тукум куучулук мүнөзү барбы жокпу? Кээ бир учурларда бар. Тукум куучулук мүнөзү бар. Ошо тукум куучулукту алып жүргөн гендин иштеп кетишине мотив бере турган вирустар дагы бар. Чынадасызбы? Мисалы, ички ичегеде норовирус, анан ротавирустук семействого кирген вирустар бар да. Мына ушулар мисалы кээде кызыл өңгөчтүн кээде ашказанда, кээде ички ичегеде, кээде айрым учурда жоон ичегеден учуратып калабыз. Ички бетинде эпителийден турат да. Ушул эпителийде дайыма ным бөлүп чыгарып тура турган эпителийде клеткалар бар да. Мына ушул эпителий клеткаларды жеп коет. Жеп койгондо анан ошол кызыл өңгөч мындай жармашып калат да. Жармашып калат да, тамак аш өтпөй калат. Кээ бир балдардын көбүнчө анчамчасын көпчүлүк учурда сенген деген оорун айтышат. Анан кээде ички баягы мен айтпадымбы, мисалы азыр канцерогендик заттар, анан кымбал заттар көп дебедим, ошолор көпчүлүк учурда ички ичегенин жабыркашына алып барат. Кээде ички ичегеде ошол кайсы бир бөлүгүндө булар жармашып калат ичеге. Анан мисалы глютенин деген зат бар, мисалы да. Ошол мисалы азыр мында алига ундун сортун жогорулатыш үчүн ошону кошуп коет экен. Мына ушул ичегеде кармалып калат. Мына ушул аутоиммундук оорун пайда кылат да. Анан ичегенин грыжасын пайда кылат, ички ичеге. Демек, бул ошо тамак аштан дагы сөзсүз түрдө таасир берет.
азыр мына айтып кеттиңиз, 100дөн ашык түрү бар деп. Бүгүнкү күндө бул медицинада такталган, изилденген 100дөн ашык түрү бар дедиңиз да. Ошол оорулардын канча пайызынын бүгүнкү күндө дарылоого ошо медицинанын күчү жетти? Азыркы күндө медицина диагностика маселеси боюнча диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү дээрлик бар. Диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы жетишкен анализдердин негизинде да, мисалы мазоктон тапшырылган анализдердин, кандан тапшырылган анализдердин, анан кийин аппараттар, рентгендер, УЗИлер аркылуу коюу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Эми дарылоо маселесине келип караганда да, дарылоо маселесине где-то бир 15 орточо 15 түрүнө дарылоо протоколдору бар да. Бирок бирөөсү дагы эффект бербейт. Регуляция кылып, ошону жабыркап, оорган андан жабыркап кетишин токтотууга мүмкүнчүлүк жетет, бирок аны жоготуу мүмкүн эмес. Мисалы васкулит, терин астында пайда болгон мисалы васкулит, анан кийин волчанка дегени бар. Мисалы ошолорго дарылоо протоколдору бар. Бирок ошону оорун ырбап кетпешин гана карма бере алат. Оорун толук айыктыра албайт. Демек, бул оорунун үстүндө али медицина толук жеңишке жете элек экен. Жеңишке жете элек. Сиздин оюңузча дагы канча жылда биз ушул аутоиммундук ооруларды толук дарылоого жетишибиз мүмкүн? Эми эгерде азыркыдай илимдин өсүү темпи, мына биз өткөндө бир көп жолу айтып бердик. Азыр медицина молекулярдык биологиянын негизинде изилдөөлөр болуп, ооруну түшүнүү, анан оорунун дарылоо маселелери тарабынан чечиле баштады дебедик ба? Ошону молекулярдык деңгээлде изилдегенден кийин ошол изилдөөнү тактап, аныктап тура турган экспериментальный кандайдыр бир аппараттар болуш керек да. Мисалы спектрофотометрия сыяктуу. Мына ошолордун өнүгүүсү мына Кудайдын насип кылган 10 жылдын арак перагында да көптөгөн оорулардын дарылоо протоколдору, системасы иштелип чыгыш ыктымалдыктары бар. Мисалы ошол Америкада волчанка менен ооругандар өтө көп да. Өтө көп, ушуга изилдөөлөр да өтө көп акча бөлүнөт да. Мына ошол васкулитке дагы, башкаларга дагы изилдөөлөр бөлүнөт. Себеби биздерде эмнени биз түшүнүшүбүз керек. Мисалы волчанканы кайдадыр инфекциялар пайда кыла тургандыгын, ал инфекциялар кайсы вирустар, вирустардын кайсы штамдары. Анан кийин ал жерде клетканын бөлүнүшүндө репликациялык процесстер бар да, биосинтез процесси бар клетканын, анан вирустун репликациясы бар. Ал жерде вирус кантип кирип, мембранадан өткөндөн кийин ал жердеги рибосомалар бар, биосинтез кантип өзүнө тартып алат. Өз системалар окулуп, үйрөнүп атат. Ошондуктан изилдөөлөр көп. Андан кийин ошо вирусту кантип клетка кирген токтотсо болот. Ошолор баары такталып, аныкталып, изилдөөлөр жүрүп атат. Эми ошондуктан келечек бир 10 жылда ушул аутоиммундук ооруларга карата дагы дарылоо системасы иштеп чыгыш ыктымалдыктары бар. Урматтуу тере көрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздерди кызыктырган бир суроолор боло турган болсо, мына экранда жазылып турган биздин WhatsApp номерге кайрылып жазсаңыздар болот. Биз көрсөтүүнүн акырында колдон келишинче ушу сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бизде сиз жалпысынан дүйнөлүк медицинадагы жетишкендиктер боюнча айтып аттыңыздар. Бизде мына ошо Кыргызстанда, биздин ошо Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо министрлигинин деңгээли канчалык деңгээлде ушул аутоиммундук оорулар менен күрөшүүдө натыйжалуу? Техникалар, башкалар жетиштүүбү? Өзү аутоиммундук оорулардын биринчиден сурооңузга диагностикасынан башташыбыз керек да. Аутоиммундук ооруларга диагноз коюу боюнча дүйнөлүк медицинада интеграция бар да. Интеграция бар. Мисалы лабораториялык жол менен аныктоодо, анан кийин
белгилүү аппарат абортunu аныктоодо дүйнөлүк медицинада мамлекеттик системасы карабастан интеграция бар да. Ошондуктан бул жерде деле ошо Америкада коюлуп аткан диагноздор Кыргызстанда деле койсо болот. Бул ошол ошо азыркы техникалык шарттар мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Бирок дарылоо маселесине караганда келе турган болсок, биздин Кыргызстан бул боюнча өтө начар акыбалда. Онун дарылоо баягы ооз тарабынан протоколу келет да. Андан сырткары ошону боюнча врачтардын адистиги керек да. Адистиги керек, анан кийин бул жерде профессионализм роль ойнойт да. Ошо протокол жаттап коюп эле назначение кыла бербестен, ого мисалы адам эгер аутоиммун кайсы бир аутоиммундук ооруга учура турган болсо, ошол менен катар эле сопутствующий оорулар болот да. Мисалы жүрөктүн иштеши, мисалы кандын оорусу болуп калышы мүмкүн, жана башка давление болуп калышы мүмкүн. Мына ошолор менен кошо дарылаш үчүн профессионализм керек да. Бул жагынан караганда биз өтө артта калып кеткенбиз. Официалдуу медицина өтө артта калып кетти. Андан тышкары сиз азыр сагындыруу сактоо министрлигине кеп болуп атпайсызбы? Мен эгерде мен памятым мындай жалган айтып койбой турган болсо, мисалы ар бир багыт боюнча сагындыруу сактоо министрлигинде главный адис болуш керек да. Аутоиммундук гепатит боюнча, же аутоиммундук оорулар боюнча Минздравдын главный штат даже штат жок. Мүмкүндө жок бул маселе боюнча. Анда иммунологдор каяк чыгып атат анда? Мен ошол иммунологдор мед академияда сабак берип, иммунолог сабак берген жүргөндө кыйкырып бакырып чыкканды анча мынча угуп каламын. Ошол терминдерди сүйлөп, элге клиникалык көрүнүшүндү сөз кылып болуш керек да. Элге ал илим ал студенттер үчүн да. Жалпы элге жөнөкөй тил менен иммунологияны, анын ичинде аутоиммундук ооруларды жөнүндө жөнөкөй тил менен биз түшүндүрүшүбүз керек да. Мына ушул жерде бир кызык бир жагдай пайда болот. Мына сиз айтып атасыз, мүмкүн иммунологдор деги ошо аутоиммундук оорулар боюнча адистер жетишсиз деп атасыз да. Бирок ушул оорулар менен ооруп аткандар абдан көп да. Абдан көп. Ошол адистердин жетишсиздигинен бүгүнкү күндө ошо көпчүлүгү ошо элдик дарыгерлерге же болбосо бир белгисиз бир дарыларды пайдаланып, элден угуп алып ушул жакшы экен десе иче бергендер көп да. Ошентип бир туура эмес дарыланып алып аткандар, кайра күчөтүп алып аткандар да көп да. Ушундан жолдон чыгуунун кандай жолдору бар деп ойлойсуз? Деги эле элдик медицинада ушул аутоиммундук ооруларды дарылоо боюнча бир жакшы протоколдор жетишкен натыйжалар барбы? Сизге ошол берген сурооңуз жалпы элге керек суроо да. Элге керек суроо ушулчу. Себеби аутоиммундук оору менен жабыркагандар сиз айткандай көп. Өтө көп да. Алар ичинде айтпадым. Ар бир үйдө бар да. Аны сизге айтпадым, анын ичинде тери оору менен ооругандар, аллергия менен ооругандар басымдуулук кылат аларды ичиненчи. Ошондуктан мен сизге бул телекөрүүчүгө биз ачык эле айтып коюшубуз керек. Белгилүү бир деңгээлде айтпадым, орточо бир 15-ке жетпей айланасында, ага жетпей калышы мүмкүн. Дарылоо протоколдор медицинада бар деп. Бирок алардын көпчүлүк бөлүгү гормоналдык терапия. Түшүнөсүз? Гормоналдык терапия аркылуу мисалы артриттер бүтүндөй гормоналдык терапия аркылуу кармайт да. Бул өтө чоң адашкандык да. Ошондой эле сиз сөз башында суроо бербедиңизби? Аутоиммундук оорулар каяктан келип чыгат дебедиңизби? Ошондо биз азыр айтып өтпөдүкпү? Истончик алардын ичинде мисалы артриттик оорулар, мисалы буттун артрити болобу, колдун артрити, анан ошондой эле полиартриттик оорулар, ошолордун баардыгы ошого кирип кетет да. Аутоиммундук ооруга кирип кетет да. Ошолордун баардыгын тең медицина гормоналдык терапия аркылуу регуляция кылат да, жөнгө салат. Мына ушул чоң катачылык. Эмне үчүн? Себеби гормоналдык терапия кылган учурунда биринчиден жүрөктүн ритми толук бузулат. Бул биринчи маселеси.
Экинчи маселеси бөйрөктө 40тан ашык гормоны түрү болот. Булар толук бузулат. Щитовидный железа толук бузулат. Ошондой эле иммундук системада бөйрөктүн надпочечник ошо менен тыгыз байыл иштешкен вилосковая железа бар мына көкүрөктөчү. Мына ушул тимом деген ооруга чалдыгып калат. Башкача иммунитет өзүнү бузуп салат да. Башкача иммунитеттин эффектисин ооруга эффектисин жокко чыгарып коет да. Ушундай оор ситуация түзүлөт. Ошондуктан айтыш керек, медицина ушул аутоиммундук ооруларды караганда гормоналдуу терапия отуруп коюшу ушул ооруган адамдардын ишке жараксыздыгын алып барып коет да. Ишке жарабай калат. Зыяны көп дегиңиз келип атат да. Жок, эми акыбал ушундай да. Башка түрү жок протокол. Айтып атпаймынбы, каалайсың жок, гормоналдуу терапия отургузуп коет да. Мисалы, ошондой эле тери ооруларын да такыр эле дарылап атабыз. Мисалы, псориаз карап эч кандай дарылоо протокол жок. Бир мисал айтып атам да. Псориаздан көп адамдар мисалы ошол эле нерсе мисалы элдик медицинада бар. Эми ушул жагын айтайын. Мисалы элдик медицинада псориазды дарылоо мисалы бар, ала ооруну дарылоо жолдору бар. Ошо негизги пайдаланылып турган нерсе натуральный минеральный ресурстар, анан дары чөптөр мисалы. Ошондой эле полиартритти дарылоо системасы бар. Ошондой эле артриттерди дарылоо системасы бар. Ревматоидный артритти дарылоо системасы бар. Элдик медицинада. Эмне үчүн ошол системаларды бүгүнкү күндө медицинада пайдаланууга мүмкүн эмес, колдонууга? Ушуну мисалы ушул ооруларды толук жоюу элдик медицинада бар деп атабыз. Ошо элдик медицина официалдуу медицинага кирип кетиш үчүн баягы эсиңизде өткөн көрсөтүүлөрдө мыйзам талаасына болуш керек. Керектүү мыйзамдык норма актер болуш керек. Мына ошол мыйзам биз иштелип чыккандыгын айтып, ушуну 5 жылдан бери президентке жеткире албай ооз айтып, Минздрав аны такыр окубастан четке кагып келет да. Четке айтып берген эмес. Ошол мыйзам келе турган болсо, ошол базаркы ошо аутоиммундук оорулардын дарылоо системасы акырындап туруп официалдуу медицинага келип, врачтар ушуну пайдаланууну баштайт да. Бул үчүн элге өтө пайдалуу иш бул. Бирок ошол эле учурда мына көрүп атасыз азыр элдик медицинада деле ошол ар кандай ооруларды дарылайбыз деп туура эмес дарылап аткан ошо элдик дарыгерлер да көп да. Ооба бар. Алардын ичинде чындыгында билгени бар, билбегени бар. Аны эч ким билбейт, баягы эл бирөө мактап койсо, анан ошого барып бараткан эме ишенет да. Мен аркылуу барат, же болбосо башка бирөө аркылуу барат. Ошентип баргандан кийин туура эмес дарыланып алып, кайра зыян тартып аткандар да көп болуп атат да. Ошол маселе менен кантип күрөшүш керек дейсиз? Мен түздөн түз эле айтып коюшум керек, сиздин сурооңузга жооп. Ошол элдик медицинада ошондой шылуундардын пайда болуп калышына түздөн түз мамлекет өзү күнөөлүү. Анын ичинде салма сактоо министрлиги өз күнөөлүү. Ошол эле учурда эл да өзүнүн кемчилигин мойнуна алыш керек. Себеби ушул тармакты жөнгө сала турган мыйзам жок. Мисалы ошол кайсы бир табып чыга турган болсо, ал табып эмнеге жөндөмү бар, кайсы оорунга дарылайт. Ал баардык оорун чакырып алып дарылап атпайбы? Мисалы официалдуу медицина кыла турган иштери бар. Медицинага дарылана турган иштери бар. Ал элдик медицина дарылоо мүмкүн эмес. Мына ошолордо да оорун так медицина так илимин өздөштүрбөй билбей туруп, акчага тартылып кетип, элдин башын айлантырып аткандар да өтө көп. Мына ошолор ошо элдик медицинанын кадырын кетирип атат. Мына билесиздер, мына өткөн кыштан бери Эламат Кармышаков деген баягы журналист чыгарып атпайбы? Бирок мен акыркысына мен макул эмесмин, баягы коргошунду мен аркылуу дарылаган Зейнебенен чыгарылышына каршы эмес, калгандарын туура эле деп түшүнөм. Туура эле көрсөтүп атат элге. Жок, негизи болуш керек да, ушундай ачыкка чыгып, анан талкуу болуп, ошол бир бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей,
азыр эл өзү да ошого жапа тырмак аракет кылмайынча бул тармак жөнгө салынбайт да. Ошол эле учурда элдик медицинаны кандайдыр бир деңгээлде чектеп койгон бир токтом мыйзамдар чыгып калып атат да. Мисалы үчүн элдик медицина менен алектене турган адам жогорку билимдүү медик болуш керек деген эреже кирип калды да бүгүнкү күндө. Бирок экөөнүн табиятында окшоштук бар. Бирок экөөнүн тармагы экөлүк да. Анда эгер ал медициналык билими бар болсо, ал анда расмий медицина менен эле алектениш керек, ал өзүнүн кесиби боюнча дегендей. Элдик медицинада эмне бар андагы? Ошондой бир ушуга кандай карайсыз? Сиз менен макул болбой турган жактары бар да. Сиз менен макул болбой турган жактары бар. Мен сөзүмдө айтпадым, ошол элдик медицинада шуулдардын пайда болуп калышына мыйзам талаш жоктугуна Саламат Сактоо министрлиги өз түздөн түскө күнөөлүү деп атпаймынбы? Баягы мисалы мыйзам талашы боло турган болсо, ошол мыйзам талашын айтайын, азыр медицинада псориаз боюнча дарылоо жок, псориаз ооругандар көп. Туурабы? Ала менен ону ооругандар көп. Туурабы? Эми булар муктаж да. Дарыланганга муктаж. Медицина ошону камтый албай атпайбы? Эл муктаж дейм. Муктаждыгын чечиш керек да, эл муктаждыгынчы. Ошол жерде элдик медицинанын өзүнүн ролу бар да. Ошолда псориаз дарылаган таптар бар да. Оорусун түшүнгөн, анан кантип дары кантип бергенди билген. Мына ошону өздөрүнүн протоколу бар. Жок, өздөрүнүн официальный протоколу жок, ошону официалдуу протоколго жеткирүү маселеси бар. Түшүнүп атасызбы? Официалдуу протокол жеткире турган болсо, ошол официалдуу протокол жеткенден кийин бул медицинага киргенде ошону врачтар дарылай баштайт. Биз өткөндө бир көрсөтүп айтпайдыкпы, элдик медицина мыйзамы клиникалык база кеңейткенге шарт түзүлөт деп. Ошол эле учурда, бул интеграция кылып жиберет дебедикпи? Азыркы официал медицина иштеген врачтар элдик медицина өтүп, ортодо баягы бири-бирине конкурент эмес, альтернатива эмес. Тескеринче интеграция жүрүп кетет дедик. Ушундай иштелип чыккан мыйзам ушуга шарт түзүп берет дедик. Карама каршы койбойт дебедикпи? Биз ушунун бир көрүнүшү мына. Анан ушул жерде биз түшүнүшүбүз керек да. Официалдуу медицина менен элдик медицинанын карама каршылыгы өзү жок. Болгону баягы риторика бар да. Элде элдик медицина дей турган болсо, кандайдыр бир эмчи дуумчулар, көпсүп кылгандар, мына ошондой бир баягы эмне дейт, шаман деп коет го, мына ошолор деп түшүнүк бар элдечи. Цивилизация киргизди. Ошол эле учурда врачтарда жийиркенүүлөр бар да. Койчу, биз 10 жыл окуп жүрүп анан бул ушундай деп. Жок, бул жерде андай эмес. Бул кээ бир элдик медицина иштегендерде Кудай нар жагынан берген таланты болот, касиети болот, жөндөмү болот. Ошонун негизинде ал иш жүргүзгөн болот. Аны ишини официалдуу медицина пайдаланып кетиш керек. Себеби анын ошол официалдуу медицина пайдалана турган болсо, анын артында ондогон, жүздөгөн, 10 миң деген шифа таба турган, дарына турган метод иштелип чыгат да. Бүгүн ошол жана сиз айткандай ошо бир кандайдыр бир деңгээлде ошо Алладан, Кудайдан бир эм берилген адамдар дарылап аткан жолду дейли, протоколду өзек таап ошо дарылап аткан ыкманы бүгүнкү медицина илимий жол менен ошону изилдеп көрүп туруп протоколго айландырса болот деген ойдо айткыңыз келип атат. Эгерде мыйзам кабыл алынса, мына ошондо баягы элдик медицина менен расмий медицинанын ортосунда илимий деңгээлдеги байланыш, анан бир жетишкендиктер болот деген. Ошол эле учурда клиникалык базалар кеңейет. Мисалы псориаз ооруп турган дарылай турган протоколду иштелип калышы. Жана башка азыр мисалы ушул учурда аутоиммундук оорулар, мисалы боорду дарылоого азыр акыры барып боордо трансплантация алып кетип атпайбы? Аутоиммундук мисалы ошол учурда элдик медицинада ошол боордун аутоиммундук оорусуну, токсичный гепатит A100 мына ошону дарылай турган жол бар. Ошол эле учурда мисалы ичегиде глютен пайда болуп, грыжа пайда болот, мисалы ошону дарылай турган методдору бар. Түшүндүңүзбү? Ошол элдик медицина ушуну мисалы изилдөө өз илим.
изилдөө илим. Клиникалык практикага киргизүү бул илим. Конкретный практикалык, клиникалык иш. Ошонун эсебинен илимдин доктурлук диссертациялар жасала турган иштер да. Өз илимге ошол описалдуу медицинада где-то жалган айтпасам, бир 500дөй илимдин кандидат докторлору бар Кыргызстанда. Биз ошонун арасынан көп эле болсо 5-6 же 10 клиникалык выделение, навизне деп коет да, ошонусу калгандары баягы пелагизм деп коет го. Тиги мындай деген, тиги андай деген деп отуруп эле диссертация чыгарып койгон да. Чындыгында илимге кызыккан адамдар үчүн бул мыйзам алар алдыга жылдырып Кыргызстандын элинин ден соолугун жогорулатса боло турган иш да. Болгондо кескин түрдө жогорулайт, не только кескин түрдө, дүйнөдө дагы ооруп аткандар да реклама алып чакырып, Кыргызстанды баягы туризм, медициналык туризм өлкөсүнө айлантырып жиберүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Эми мейли бүгүнкү күндө медицинанын акыбалы жөнүндө айттыңыз. Ошол учурда элдиктер, дарыгерликтин акыбалы жөнүндө да айттыңыз. Бирок кандай болгондо факт бул оорулар көбөйүп атат. Көбөйүп атат. Ушуну бир профилактикалык жол менен, же болбосо бир алдын алуу жолу менен ушул оорулардан сактануунун жолу барбы бүгүнкү күндө? Кантип сактаныш керек? Эгерде сиз байкасаңыз, мени кимдир бирөө ушул угуп тургандар YouTube каналынан, Facebook'ta мен жазган постторумду, анан берген интервьюларымды, сүйлөгөн сөздөрдү байкап жүргөн болсо, мына сиз айткан сурооңузга биз тараптан жооп бар. Себеби биз муну башты 7 жыл, 8 жылдан бери публикада ушул ооруларды азайтуу боюнча, көп пикирлерди айтып келатабыз. Алардын ичинде мисалы биз көп жолу кайрылдык ушул публикада. Сада кайрылдык, Саламат сактоо министрлигине, өкмөткө кайрылдык. Мисалы дрожь азыркы, дрожь, Кытайдан келип аткан дрожьду контролго алуу маселесин көтөрүп чыктык да. Мисалы ошол дрожьдун составында стафилококк деген бактерия бар. Өтө агрессивдүү ооруну пайда кыла турган бактерия бар. Терминальный дрожь бар. Ушулардын келипси, мисалы Кытайдын дрожьунун көбөйүшү, мисалы биз нан жебеген адамды таппайбыз да, туурабы? Болушуна жебеген адам таппайбыз, туурабы? Ошолордун баардыгы тең Кытай дрожьуна жасалып атат. Мисалы, байкасаңыз, мына биздин жашыбыз 60-ка жакындап калды. Мындан айталы 30 жыл жаштыгыбызда ооруган адамдар биз аз учураттык элек. Азыр ооруган адамдар көп. Дагы бир булагы ушул Кытай дрожьу болуп эсептелип атат. Мен бул боюнча 6-7 жылдан бери элге кайрылып келатабыз, бийликке кайрылып келатабыз, Саламат сактоо министрлигине кайрылып келатабыз. Азыр ушул жерде сизге айтып коеюн, мисалы биздин Кыргызстанда мына оорулар айтайлы көбөйүп кетти деп айтат Саламат сактоо. Мисалы өткөн жылы жүрөк кан тамыр оорулар көбөйүп кетип, ушудан азап чеккендер көбөйүп кетти деп кабар берди, бир мисал айтайлык да. Бирок ал оор эмне эсебинен көбөйүп атат деген суроону изилдебейт. Эмнедин эсебинен көбөйүп атат, ошондой эле боордун цирроздун трансплантациясы көбөйүп атат деп чырс чыгып атат, туурабы? Мисалы өткөн жылы 25-жылы 50 адам трансплантация кылыптыр да. Бирок эмне себептен көбөйүп атат деген суроого же депутаттар Саламат сактоо министрлигинен сурабайт, же өкмөт сурабайт, же мамлекет башчысы сурайт, эмне үчүн мындай көбөйүп кетип атат. Ушуну эми дагы бир маанилүү нерсе, билсеңиз, союз мезгилинде медицинада профилактика деген маселе бар эле, билесизби, жокпу? Профилактика деген оорулардын алдын алуу боюнча, ушул оорулардын көбөйүп кетпешине, келип чыгышына тыйып салуу боюнча мен ошол СССРдин учурунда медицинада күчтүү иштер жүргүзүлөт эле, профилактикалык иштер. Ошондуктан Дүйнөлүк саламат сактоо уюму, эгер жаңылышпасам, 70-80 жылдары дүйнөдө эң алдыңкы саламат сактоо системасы СССРди деп таналган. Көрдүңүзбү? Азыр бул жөнүндө Саламат сактоо министрлигинин иш тартибинде профилактикалык иштер жүргүзөлү деген такты пландар жок. Мына ушул профилактикалык иштерди жүргүзө турган болсо, көптөгөн оорулар мисалы азаят эле.
Демече алган айтып атамбы. Жок, мен ошон үчүн сизге суроо берип атам да, барбы бүгүнкү күндө ушул профилактикалык жолу барбы? Өкмөттүк деңгээлде бул жүргүзүлбөйт. Жок, такыр жок. Даже азыр мына өткөндө Салмасагов интервьюсун окудум. Профилактика жана такыр сөз жок. Президент трансплантацияны токтоткула азайткыла деп коюптур. Болду, ошого боордун трансплантациясы өзүбүз жүргүзөбүз, бөйрөктүн өзүбүз жүргүзөбүз. Ошону гана чуркабады. Президент отчет кылыш керек да. Именно эл азыр эмнеге муктаж? Биринчи орунда сиз айтып аткандай медицинада профилактикалык агартуу иштерин жүргүзүп, мына биз сиз менен биз мына профилактикалык иштерди жүргүзүп отурабыз бул жерде. Оорулар мыналардан келип чыгып атат деп элге түшүндүрүп, ушуну биздин максатыбыз ушул болуп атат. Биз бул жерде пациенттерди кыйкырып чакырыш эмес. Айтып атат, мына азыр аутоиммундук оорулар өтө көп азыр. Мисалы аллергия менен где-то жалган айтып 10 адамдын 3-4 аллергия менен ооруйт. Мына ушул дагы аутоиммундук ооруга кирет. Ушул жерде дагы иммунитеттин өзгөргөндүгүнү, адамдын денесине кандай бир канцерогендик заттар кирип кеткендигини, иммунитет төмөндө инфекциялык колония пайда кылып, отурукташтырып алгандыгын жана башка патологиялар түшүндүрүп атат бул жерде. Муун оорулар да ушул түрүнө кирет да. Артрит, полиартрит. Бүгүнкү күндө азыр ушу 40 жаштан баштап эле уже муун оорулар пайда болуп калыптыр. Азыр 40 жаштан баштап эле уже бутум ооруду, колум ооруду. Мен ушуну көбөйдү. Сиз ушул жерде сөз баштап атат, эми айтып коеюн. Мына артрит ооруларына акыркы мезгилдерде обзордуу медицина үкөлдөр жасай баштады. Бутка, түзөн тизеге. Кээ бир медициналык клиникалар бул жерде жидкость накопления болот деп, жидкость алып салып атат да. Түшүнүп атасызбы? Анан байкош ошону сүйүнүп тизеде ооруду жадайт да. Анан ох деп анан бир ай жап өзүнө жакшы болуп, анан бир айдан кайрадан да оор 2 эселеп көбөйүп кетип атат. Артрит менен ооругандар, мына азыр мен сөзүмдү угуп турган болсо, мен сөзүмдү тастыктап беришет. Эмне себеби бул жерде буттун артрит ооруларынын эмнеден пайда боло турган сыры медицинада белгисиз. Бир да врач эмнеден пайда болгонун билбейт. Азыр кандайдыр бир протокол түзүлгөнбү, анын билбейм, но кандайдыр бир же кайсы бир метод, бир врач метод иштеп чыгып калып, анан бир айга 2 айга ооруну басып коюп, анан ошондо реклама кылып, элди тартып, кайрадан адамдарды жумушка болгон жараксыздыгын көбөйтүп атат. Мен ушуну ушул учурдан баардык айдан айтып коеюн. Артрит менен жабыркагандардын баардыгы мен айткан нерсемди тастыктап беришет. Кимдир бирөөсү комментарийга да жазар эми. Эми түшүндүрүп коеюн. Артрит оорусу каяктан келип чыгат? Бул ичеге тараптан келип чыгат экен. Мен издөп, тактап, артрит менен ооругандар дарылаганда биринчи тактадык. Айтпадымбы, канга бактериялар ар түрдүү мүнөздөгү биологдор иштеп чыгуу касиети бар деп ошол лимфатикалык сосуд аркылуу же кан аркылуу денеге өтүп, ошол кайсы бир ооругандарда локализация болот. Алардын ичинен мисалы мына кемирчектерде. Мына эпифиз деп коет, бул кашка жилик менен жотун бүткөн жерин эпифиз деп коет. Эпифиздин беттеринде кемирчектер отурупташат да. Кемирчектерде влажный клетка иштеп чыга турган, влага иштеп чыга турган бездер бар да. Бездерди клеткалар түзөт. Мына ушул жерге келип реактивный белок отурукташып, ал жерди бузгандан кийин ал жерге инфекция келип отурукташып атат бутка. Кандагы жүргөн инфекциялар, вирустар, бактериялар, грибоктерге отурукташып, анан буттун артрит оорусунун пайда болуп атат. Көрдүңүзбү? Буттун артрит оорусун дарылаш үчүн, ичегини дарылаш керек. Ичегини дарылагандан кийин буну жерде инфекция келип калган, аны жоготуу үчүн иммунитетти дарылаш керек. Мына ошону мен эске айтып коеюн. Бул көп адамдар ушудан жабыр тартып атат. Айрыкча 40 жаштан кийин сиз айтып аткан. Ошонун жолу бар? Мына бар. Ошону түшүндүрүп атпаймынбы? Эч качан үкөл алганга болбойт. Ал жерде бул жерде жидкость накопление болгон. Кээ бир адамдын буту ишийт да. Бут ишигени ошол инфекция көбөйүп, лимфатикалык застой пайда болот.
Ал лимфатикалык застой ал. Лимфатикалык суюктук пайда болуп калып, ошол жерде инфекция көбөйгөнүн түшүндүрөт. Түшүндүңүзбү? Сиздин өзүңүздүн практикаңызда кайсыл ошо оорулар менен кайрылгандар көп болушу? Ушул оорунун түрлөрү боюнча. Ошол боордун гепатит, токсичныйсы, анан кийин ушул артриттер кайрылып калышат да. Анан ошол кайрылгандар колубуздан келишинче жардам бердик. Эми бул жерде муну айтканыбыз туура эмес. Дарылайбыз деп чакырып аткандай болобуз, анын кереги жок. Бирок элдик медицинада бар экенин, аны врачтар изучать этип, үйрөнүп, медицина киргизгесин деген бир ойду айтылып атат. Себеби мындан адамдар жабыркап кутула албай атат да. Ушундай бир жакшы бир ниетте айтылып атат. Эми ошол бир кеңеш айта аласызбы элге? Ушул оорулардын алдын алуу боюнча эмне кылууга? Мен мына дрожду айттым. Дрождун арылалы. Дагы кандай түрлөрү бар? Дагы эмнелерден алам? Биз дрождон арылыш кыйын болуп атат. Буну биз көп жолу аракет кылып көрдүк да, биз ар түрдүү балдар менен учурашып, сүйлөшүп, анан айтат, мен ошо камыр пурусту ошолдон бери сактап келет. Анан сактап келетканда биз үйүндө нан жасап көрдүк да. Көрсөк, бизде оозубузда даам калган да. 90-жылга чейинки даам калган. Жок да. Жок. Теги эле 90-жылга чейинки камыр пуруст таппай койдук да. Камыр туруштар эмнеден жасалган ошол союздун убагында? Камыр пурустар кәдімгі ошол камырдан өзүнө коюп койчу эле да. Ошодон да жасап кете берчү эле да. Анан бүгүн балыгы мисалы нан жапканда мен наным гүлдөп калыптыр да, анан коңшу менен алмаштыра койчу эле. Билесизби? Мына ушундан чоң маселе келип атпайбы? Ошол камыр пуруст такыр эле жок болуп атпайбы биздечи? Түшүнүп атасызбы? Эми бул бир эле мисалы да, камыр туруштун бир эле элемент. Башка дагы кандай нерселер бар деген? Экинчи айтпайдымбы? Адамдын организмине канга сорулуп калганда боор ошону жок кылып турат деп эдик, азыр боор иштеши начарлап кетти адамдардачы. Мисалы боордун ичинде макрофагдар бар да. Ушу макрофагдар ушуну токсичный веществону соруп алып өздөрү өлүп калат да. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн адамдар бул аутоиммундук ооруга чалдыкпаш үчүн бооруну жакшы сакташ керек. Боордун кызматын сактап жүрүш керек. Эми бул жөнүндө өткөн көрсөтүүлөрдө айтканбыз, боорду кантип сакташ керек. Эмесе бизге көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштаптыр. Немесе ошо келгендердин алдынан жооп берип баштай берели. Ассаламу алейкум ага, жылкы саамал молоко кабыл пит можно дейт. Бул саамал ошо жылкынын сүтүн ичсе болобу деген. Азыр мына башталды да, азыр красный сезон болуп. Мен ушул жерде бир корректировка киргизип коюшум керек. Май айларында элдин баары ошол бийенин сүтүн ичкенге чыгат. Биз каршы эмеспиз, бийенин сүтүн ичиш керек. Бул пайдалуу. Бул азыркы айтпайт, аутоиммундук деп атпайт. Мисалы глютен, айтпайт, ички-чегиде отуруп калган глютен болот. Ушуну айдап чыкканга, ушул бийенин сүтү өтө чоң роль ойнойт. Өтө чоң роль ойнойт да, биринчи учурда, экинчиси мен бул жерде эмнени айткым келип атат? Өзү мен баягы адис катарында айтып атам. Өзү бийенин сүтүнү өзү июль, августта ичиш керек. Бизде тескерисинче чөп каткандан кийин болбойт. Жок. Себеби мисалы жана уйдун сүтүнө караганда бир салыш деп көрөлүк да. Уйдун сүтүнө караганда, эчкинин сүтүнө караганда бийенин сүтүндө жеген чөптөрдөгү витаминдер тездик менен чыгат. Көрдүңүзбү? Айырмасы бар жаныбардын. Өзү июлда дары чөптөр июлда жетилет. Июлда көпчүлүгү июлда жетилет, августта жетилет. Ошондо бийенин сүтүнө витаминдер, азык заттар, микроэлементтер өтө көп болот. Элде ушул жерде жаңылык түшүнүп калган. Ошондо ичиш керек. Балким ошол учурда өтө күчтүүлүк кылып
айрымдарга тескери таасир ошондон улам Жок, организмге ал керек учур. Биенин сүтүндө айтып атпайбызбы? Мисалы адамдын организминде дефицит болгон витаминдер көп да. Мисалы В группасында дээрлик бардык витаминдер бар биенин сүтүндө. В группасына кирген. Ошондой эле даже Д группасына кирген витамин бар. Ошол эле учурда микроэлементтер дагы көп да. А эмен өзү эгерде ден соолугум чыңдайын дей турган болсо, өзү ошо июлдан баштап өзү ичиш керек. Ошондо зор пайда болот. Демек сөзсүз эле азыр ошо көк чогуу убагында ичип калыш керек деп шашылыштын кажети жок экен анда айтып койсок болот экен. Демек бул август айынын аягына чейин иче берсе бул болот экен. Тескерисинче кайра пайдалуу дедиңиз туурабы? Июль август айында мен ушуну айтып коюшум керек. Ассаламу алейкум. Гепатит Б деген оорунун дарысы барбы дейт. Ушул учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Туугандар азыр эле сөз арасында сизге айтты. Өткөн 25-жылы 50 адам боордун трансплантациясына барыптыр дедик. Ошолордун дээрлик 80-90% гепатит Б менен ооругандар. Биринчи. Экинчиси, гепатит Б менен ооругандардыга гепатолог врачтар гепатит С'нын дарысын бергенде гепатит Б'нын саны кескин түрдө азаят. Кескин түрдө азайгандан кийин гепатологдор эмне дейт? Мына антивирустук дары саңа пайда берип, каныңда мына жоголду дейт. Гепатит С Б жоголду дейт. Аны анализди көргөн пациент пайда болду деп толук ишенет. Мына ушул жер 100% врачка ишенди, гепатолог врачка, пациент. Арадан кээ-бирине 5 ай өтөт, кээ-бирине 1 жыл өтөт, кээ-бирине 2 жыл өтөт, кээ-бирине 3 жыл өтөт. Андан кийин боору барып эле бырышып калат. Түшүндүрүп коеюн. Эмне үчүн канда гепатит Б жоголду? Гепатит С'нын дарысын берген учурунда гепатит С'нын дарысы бул белковый структурадан турат. Ал белковый структура боор өзү долкалардан турат. Долкалардын арасында макрофагдар болот. Макрофагдар белгилүү бир деңгээлде гепатиттин Б вирусунан боорду коргоп турат. Мына ошол макрофагдар өлтүрүп таштайт гепатит С. Өлтүрүп таштагандан кийин боор корголбой калат, боордун гепатит клеткалары. Канда жүргөн гепатиттин вирусу толук түрдө боордун клеткаларын кирип кетүүгө жол ачылат. Ошондуктан улам гепатит Б канга чыкпай калат. Мунун кээ бир вирусологияны түшүнбөгөн врачтар транскрипция болуп кетти деп гепатит Д'га болуп кетти дейт. Гепатит Д качан пайда болот? Баягы Б толук ээлегенден кийин клетканы гепатит Д чыга баштайт. Б чыкпай калат. Гепатит Д'нын антигени жоктугунан улам коинфекция деп коет. Коинфекция деген гепатит Б'га жалданып жашайт. Түшүндүңүзбү? Коомдош жашайт. Гепатит Д канда жүрөт, гепатит Д чыга берет, Б чыкпайт. Анан багы ошол баягы макрофаг өлгөндөн гепатит Б тууганда гепатит клеткалар өлтүрүлгөндө гепатит долкалар эмне болот? Уплотнение болуп баштайт. Уплотнение тыгыздала баштайт. Тыгыздалган сайын боордун долкаларында ИТО деген клетка жашайт. ИТО деген клетка бул соединительный ткандарды митоздук жол менен пайда кыла турган клетка болот. Ошол ишке түшкөндө боордун гепатиттерди клеткалар ордуна соединительный ткан пайда боло берет. Соединительный ткандар пайда болушунун кесепетинен боордун трансплантациясына барган адамдар мажбур болот. Түшүндүңүзбү? Түшүнүп турсаңар, боордун трансплантациясы гепатолог врачтын дарылоосунун кесепетинен барып атат.
Түшүнүңөрбү? Бул сурады да быны Азыр. Мен ушун үчүн түшүндүрүп атам мен. Ошол мен айта турган нерсем, гепатит Бга карата медицинадагы пайдаланып аткан дарылардан отказ кылыш керек. Пайдаланбаш керек. Пайдаланбаш керек бир. Экинчиси диета сактай турган болсо, бул тез күчөп кетпейт. Боорда соединительный ткань өсүшү пайда болбойт. Түшүнүп атасызбы? Адам өзүнүн денесине нагрузка кылбай, диета сактаса, гепатит С-га чарга врач берген дарын ичпей турса, боордо иток клеткасы ишке түшпөйт, боор тыгыздалбайт. Кийин боор трансплантациясына барбайт. Түшүнүп атасызбы? Төртүнчү ситуация, бүткүл дүйнөдө медицинада гепатит Бга карата дарылоо жок. Дарысы жок. Муну мен сөзүм эмес, Дүйнө саламаттык сактоо уюмунун сөзү. Ошол жерде адистер жазган, бюллетенде жазылып турат. Окусун бюллетен. Ошон үчүн сыйынын дарыларын берет. Булар жок, айтам. Ошондуктан дарысы жок. Булар Индиядан чыккан фирма менен сүйлөшөт дагы, бул дылоо бар да. Ошол жерде экстрация өткөрүп алгандагы мамлекет буга акча төлөп берип атат. Гепатит Бга дарылайт. Мамлекет билбейт, өкмөт билбейт муну. Мага ошону жинди билет. Биттали Ашим жинди билет муну. Бул жерде элди заблуждениеге алып барып, бул жерде акчага иштешип атат. Берген Ашим жинди билет. Ачыгын айтып коелу. Башка муну мен айткан нерсемди тастыктап берем, далил да берем. Кандай гепатологдор элди алдап атат деп мен сотко берсе, соттун алдында далил да берем айтканым. Себеби мен ушул боюнча китеп жаздым. Түшүндүңүзбү? Китебимди ham көрсөткөнгө даярмын. Гепатит Б'нын дарысы бизде бар. Өзүмө дагы эксперимент жасаган кишимин. Аны ham данажарымен көрсөтүп берем. Bizde gepatит B'nın darısı var. Bırak darıloo vakti көп uakta sozulат. 10 жашар кызым эртең менен турганда көңүлү айланып, врачтар гастроэнтерологко кайрылып деп көрүнүп чыкты. Дагы бир айдан кийин кел деген дейт. Мен кеңешим бул гастроэнтерологдор кайрылып тура бергиле. Гастроэнтерологдор кызматын пайдаланып тура бергиле. Мен ага барбай деген сөздү айтпайм. Себеби бул врачтын иши. 14 жылдан бери ревматоидный артрит менен сиңдим ооруйт. Азыр коляскада отуруп калды. Айла бар оорусуна адам чыдагы оору экен бул аракет дейт. Туура айтат. Биз сөз арасында мына ошол эфирде угуп жаргандарга мына тастыктоо болду. Биз сөзүбүздү айттык, ошол аутоиммундук ооруларды жөнгө салуу гана медицинада бар. Андан айыгып кетүү жок, андай протокол жок деп айттык. Мына бирөө тастыктоо мына ошол 14 жыл 15 жылдан бери врачтардын көзөмөлүндө бул адам. Бунун дарылоо мына өзүңөр күбө болгон турсаңар, мына бул гормоналдык терапия отургузуп койгон. Ошондо бул кишини дарылоо системасы элдик медицинада бар. Бирок бул кишинин организми бузулуп кетти. Ошол организм калыбына келтирип отуруп, анан кийин жок эле дегенде бул киши эмнеге муктаж? Оорунун синдромун токтотконго муктаж. Катуу оорунун синдромун билет, обезболивающий ичкенге мажбур болот. Мына ушуну токтотуу бул киши үчүн чоң бакыт талабы болуп эсептелет. Мына ушунун аракетин көрсө болот. Бирок айыктырууга аны дарылоо көрсөтөт. Дарылоо көрсөтөт. Эпилепсияны дарылоонун кандай жолдору бар? Бизге жеткиликтүү варианттары барбы дейт. Эпилепсия маселеси боюнча мен жооп берейин. Эпилепсияны медицинада бул дарылоо каралган, бирок дарылоо бир да эффект бере албайт. Эпилепсияны бир. Экинчи маселе, эгерде бул жерде ачыгын айтып коюш керек болуп атат. Эпилепсияны дарылоо системасы биздин колубузда бар. Анын кантип дарылоонун жолдору бар, иштелип чыккан. Ушул учурда дагы ушул эпилепсия менен ооругандар дарыланып, айыгып, дарыланган адамдар дагы бар. Бул эпилепсияны толук Алла шифасын берсе, толук дарылап жоготсо болот. Эгерде бирок бир нерсе эске алганда, эгерде мээсинде окол, урак жок болсо. Саламатсызбы? Мен 41демин. Давление дары ичпей элдик дарылоо жол жобосу барбы дейт. Ковид оорудан кийин кабылдым. Алдын ала рахмат.
Мен бұл жерде ушундай бір сөз айткым келбей атат. Себеби сизде бұл гипертонияны ооруп атат да, давлениеси көтөрүлүп, медицинада пайдаланылган дарыны ичпе деген сөз мен айтпайм. Себеби сиздин өмүрүңүз кымбат маселе. Сиз аны каалайсызбы, жок, пайдаланганга муктажсыз. Сизди гипертониядан толук арылыш үчүн сизди толук бир обследованиядан өткөрүш керек да. Обследование өткөрүп гипертонияга эмне оор алып келди? Источниги эмне болду? Эмне? Ошону аныктап, тактап, источнигинен баштап, дарылап, анан сиздин гипертониядан арылтуу жагын анан караш керек. Ошондуктан тигил оору, мисалы бөйрөк дарыласаң жоголот, боор дарыласаң жоголот, жүрөк дарыласаң жоголот деген биз туура эмес болгон. Ал жерде өтө сизде көп патологиялар, ошолордун баарын иликтеп, тактап, аныктап, ошо патология жоготуп отуруп, анан сиздин гипертониядан арылтууну анан кадам таштасак болот да. Официальный медицина слабый, элдик медицинадан жакшы болдум дейт. Негизи эмнеден кандай оору, кандайча жакшы болгонун айтса жакшы болмок экен. Рахмат, оорубаңыз, эмне дейли. Ассаламу алейкум, Алла сиздерден разы болсун. 2 айлык балага замзам суу берсе болобу? Рахмат. Ушу замзам суу боюнча сиз айтыңыз, анан менин да бир кошумча суроом бар ушул боюнча. Чынын айтканда, баягы таксыр мен замзам суу, андай суу, мындай суу деп айта албайм. Себеби Алланын керемети бир анан. Экинчиси, Алла ушу замзам суудан бир зыян нерсе жок. Зыян нерсе жок. Таза замзам суунун өзүнөн. Жок. Кичине куюп койсоң да замзам суу боло берет. Буга мисалы мен өзү химикмин да. Мисалы сууну да кандай иондор бар, баарын айтып берем. Мисалы сульфаттык ион бар, карбонаттык ион бар, кальцийдин иону бар, магнийдин иону бар, натрийдин иону бар, калийдин иону бар. Анан ал жерде кандай химия прогрессине жүрөт, ошол толук реакциясын жазып берем. Бирок замзам сууга келгенде мен эч нерсени айта албайм. Себеби Алланын кудурети бар. Бул жерде химиянын закондору, физиканын закондору, химиянын закондору, физиканын закондору бул жерде өтпөйт. Ойлонуп көрсөңүз, мисалы 1 литр сууга бир кашык замзам куюп койсоң, замзамдан чыгып калып атат. Ойлонуп көрүңүз да. Ошол суу ошондой эле шоордулук жоголуп кетип барат. Физикада шоордулук жоголбойт, түшүнөсүзбү? Ал кайнатса, мисалы карбонат шоордулук чөгөт, сульфат шоордулук калып калат. Ошондуктан бул Алланын кудуретине биздин акылыбыз жетпейт буга. Мен ушуну айтышым керек. Бул ичире берсин. Эгер чын эле таза замзам суу. Жок, таза деп эле кой. Кошулган болсо деле. Бирок кошулбай деле сууну куюп келип эле саптап атаганын кайдан билебиз? Аны эми билбейм. Маселе ошондо да. Ошон үчүн ишеничтүү адамдардан алыш керек деп айтсак жакшы болот деп ойлойм да. Ревматоидный артрит оорусун элдик медицина боюнча дарыласа болобу? Боорду эмне менен дарылап турса болот дейт. Так, ревматоидный артрит оорусу мен ал жерде түшүндүрүп коюшум керек. Медицинада бир ошибкалар бар да. Ревматизм, биринчи ревматизм деп түшүндүрүп коеюн. Илгери ревматизм дегенде жүрөккө зыян берипти деп түшүнөт эле да. Эч качан ревматизм жүрөккө зыян бербейт. Айтып коюшубуз керек бир анан. Экинчиси, ревматоидный артрит болгондо, ревматоид артрит болгондо биринчи орунда өзү жүрөк, миокардит оорусуна чалдырган жүрөк. Миокардит деген оорусу дегени жүрөккө кандайдыр бир инфекция киргендигин билдирет бул. Бир экинчиси маселе, ревматоид артрит болгондо артритти козгой турган инфекция канда жүргөндүгүн билдирет, анын ичинде муундардын арасына кирип алгандыгын билдирет. Көбүнчө буну бактериялар жасайт. Анан стрептококктук группага кирген, ушул көбүнчө стрептококктук группага кирген бактериялар ушул ревматоид артритти козгоп чыгышат. Эми аны этапна элдик медицинада дарыласа болот.
Официалдуу медицина муну дарылар албагандан улам буну гормоналдуу терапия отургузуп коюп, андан бетер адамдын ден соолугун начарлатып кете берет. Беттин невропатиясын кандай дарылайбыз жана кандагы канттын деңгээлин түшүрсө болот дейт. Мен биринчи суроого мен түшүнбөй атам, беттин невропатиясын чын айтсам мен түшүнбөдүм. Кандагы канттын деңгээлине кантип азайтса болот дегенге бул үчүн мен мындайлар түшүндүрүп коюшумга, биринчи орунда бул кишинин сахардын диабет менен ооруп атат. Сахардын диабет да аутоиммундук ооруга кирет. Бул да ошол оорунун түрүнө кирет. Аутоиммундук ооруга кирет, сахардын диабет. Аутоиммундук ооруга кирет, биринчи маселе ушул. Экинчиси ушул аутоиммундук ооруга киришинин себептерин иликтеш керек бул кишине. Жекече байкоочулуш керек да, байкоочулук жолу менен. Мисалы канды коюланып кетишинен сахардын диабет болуп калышы мүмкүн бир. Жөнөтөсүзбү? Бир анан. Экинчисинен жоон ичеге тараптан лимфаденопатия процесси болуп, уйку безинде таасири болот. Муну бир караштырып көрүш керек. Үчүнчүсү уйку безинде өзүндө иммундук клеткалар бар да. Мисалы Лангергенс деген жерде лангергенстик иммундук клетка бар. Мына ошол дагы определенный белгилүү бир деңгээлде инсулиндин иштеп чыгара турган бета клеткасы бар да. Ушуну функциясын бузганга алып барышы мүмкүн. Төртүнчү нерсе кандайдыр бир инфекция канда. Мисалы көбөйүп кетти. Мисалы айтайынчы мегаловирус эгерде 1200, 1400 болуп кете турган болсо, мына ошол дагы сахардын диабетте пайда болуусуна шарт түзөт да, себеп болот. Ошондон толук байкоолор жүргүзүп, анан бул кишиге кеңеш айтса болот. Ассаламу алейкум. Ооздон шилекке көп аккан боордон эмеспи дейт. Айса мен бул бурдагы суроодо бирөө айтып утуп калыпмын. Боорду кантип сактаса болот деген суроо бар эле. Мен ошол YouTube каналында барып өтүп жасаңыз, боор боюнча көп жол биз менен сөз кылдык. Ошол уну видеону көрсүн, көрүп ошодон өз жыйынтык чыгарып, сактаганды өзү билсин. Ошо шилекейдин көп чыкканы эмнеден дегенде? Жок, шилекейдин көп чыкканына кандай десем экен. Аны мен бир чактуу айта албайм. Себеби кээде ооз көңдөйүндө биз эсиңизде барбы, биз ооз боюнча айтканыбызда азыр элим ооздун өзүнүн көңдөйүндө 750 түрдүү инфекция бар экен тастыктады деп айтканбыз. Эсиңизде барбы, жокпу? Ол тастыкталды дегенбиз да. Ошол тастык инфекция ичинен кайсы бир инфекция күчөп кетип, анан ооздун эпителийсин бузуп койгон учурунда, шилекей бези ачча иштеп чыгуу ыктымалдуулугу бар бир. Экинчиси, ошол же лимфатикалык застой пайда болуп калып, ал дагы шилекейди көбөйтүшү мүмкүн. Ошондуктан мынау тигил себеп деп айта албайбыз. Иликтөөсүз, изилдөөсүз айта албайбыз. Бирок алып келген себепти айтышыбыз мүмкүн. Саламатсызбы? Мен боюмда барда гепатит Б чыккан анализден. Азыр төрөдүм. Расторовша ичип, атам бир жумадан бери жардам береби дейт. Ошол жок туура айтып атат. Гепатит расторовша ичкени гепатит Б'ну бираз жүгөндөгөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Айтып атпаймынбы? Мен азыр айттым го, врачтардын дарысын ичпе, датура дары чөптөр, мисалы калуу колчукта ичсе жакшы болот. Бираз жүктөп, себеби мына жерде бир нерсе эскертип коюшум керек. Гепатит Б'га карата антитело иштелип чыгып кала турган болсо, ушул адамда да, анда боору циррозго жетпей токтойт. Демек, расторовшанын пайдасы бар. Ушул туура, ошол. Саламатсызбы? Псориазды дарылоо жолдору барбы дейт. Бул эми тууганым, бул азыр да сөз айттык, ушул аутоиммундук ооруга кирет. Медицина такыр жок бул боюнча, бирок элдик медицинада белгилүү бир деңгээлде, толук эмес, белгилүү бир деңгээлде псориазды азайтууга мүмкүнчүлүктөр бар элдик медицинада.
ДЦП аутизмге дарылоо барбы дейт. ДСП аутизмге мындай да бизде ошол аутизмге карата дары иштеп чыкканбыз да. Өзүм балдарымды толук себеби бир мезгил мен да медицинага ишенгем да балдарыма вакцина алдырып койгом. Ошону өзүм мисалы өзүм дары менен дарылайм. Bir анан экинчиси аутизмде дарылоо бул 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 ай дарыласаң эле калды келип калбайт. Бирөөгө бир дарылообуз мисалы бир кээ эффект берет, кээ эффект бербейт. Себеби организмден баланын асабайына дарын асабайына ичинен көз каранды болот да. Кудайга сөзүм балдарыма эффект берди. Шунда ана көп убакыт дарылаш керек аны. Ассаламу алейкум. Апам көптөн бери табан яр таблетка ары дарысын ичип келет оораганда дейт. Ичпей койгондо кайра оозу башталат дейт. Ушул дарылар жөнүндө айтып бересизби? Сураныш дейт. Табан мен бул оору жөнүндө бул таблетка жөнүндө мен маалыматым жок. Бул ушу жанагы ары продукциясынан чыккан эмелерден го дейм. Реклама кылып сатып жүрөт го, ошолордун. Жок, ал жөнүндө мен эч кандай маалыматым жок. Ошондуктан сизге мен пайда берет, зыян берет деген сөз айта албайм. Сиз менен кандай байланыссак болот? Номер, адрес дейт. Ушул эле сиз азыр WhatsApp менен жазган номер аркылуу байланыссаңыз болот. Ассаламу алейкум. Миофасциальный синдромду дарылайсызбы дейт. Жок, аны жөнүндө мен билбейм. Бул оору жөнүндө такыр кызыккан эмессиз, э? Жок, ал жөнүндө оорун билбейм аны. Ассаламу алейкум. Бронхит, одышка, бөйрөк оорусунан болушу мүмкүнбү? Мейли, мен ушуну мен түшүндүрүп берип коеюн. Бронхит оорусу негизинен бөйрөккө тиешеси жок. Бул бронхит оорусу боорго тиешелүү. Боордо гепатит А күчөп кеткенде бронхит оорусуну күчөтөт. Пайда кылат, анан кийин күчөтөт. Биз бронхит оорусуну гепатит A'ны блокировать эткенде боордо гепатит А бронхиттен толук кутулуп кетет адамдар. Эми экинчи одышканын жөнүндө сөз сурап атат да. Одышка бул жүрөктөн болот. Жүрөк көбүнчө берет. Жүрөктүн ритм өзгөргөндө, жүрөктүн сокращаемость бар да, айдашы, анан фракция просто төмөндөгөндө, жүрөк гипертрофия учураганда, анан кийин легоси гипертензия болгондо адамга одышка берет. Бул негизи биринчи орунда бул жүрөктүн көз каранды болот бул иш. Дем алыш кысылышы. Экинчи орунда өпкөдө пневмония көбөйүп кеткен учурунда дагы ошол одышканы берет. Бунун дарылоо жолдору бар. Бар. Ассаламу алейкум. Сложный миоптический астигматизмди кантип дарыласа болот дейт. Жок, мен бул жөнүндө кабарым жок. Миоптический астигматизм дейт. Мен да биринчи жолу угуп атам. Нервно-паническая атака склероз оорусуна болобу дейт. Невроз паническая атака дейт. Мен ошо невроз оорусуна диагнозуна мен макул эмесмин. Бул жерде баягы электромагниттик толкундун өзгөрүшүнө жараша аппарат бар да, осцилляторлук аппарат бар. Ошол негизинде невропатологдо невроз деп дароо коет. Бул мен толук макул эмесмин, биринчи жүрүп. Анан кийин склероз оорусуна толук дарылоо мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ошол склероз оорусу как раз аутоиммундук ооруга кирет. Бунда баягы ткандардын уплотнениясынын учураган учуру болот. Ошондо бул жерде бир нерсе айтып коюшубуз керек. Биз аутоиммундук ооруга да ар бир орган учурайт. Аутоиммундук ооруга. Ошонун бир көрүнүштөрү бул.
Эмесе бизге берилген убакыт аягына чыгып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жооп берилбей калган суроолорго ошол эртеңден баштап ютубта группага чыгат. Ошол жактан жоопторун Кашим мырза өзү жазып берет деген ойдомун. Биз байланышыбыз сиздер менен үзүлбөйт. Ошондуктан кайрадан эмки жолугушууга чейин саламатта калыңыздар. Сизге чоң рахмат. Бүгүн абдан бир пайдалуу кеңештерди бердиңиз. Ушул аркылуу көптөгөн адамдар балким бир сабак алып, ушу туура ден соолукту сактоого аракет кылып баштайбыз деп ойлойм. Мен иншалла биздин бүгүнкү менен болгон маегибиз медицинада профилактикалык иштердин күчөшүнө чакырса, ушул жеткирсе жакшы болот эле. Себеби сиз менен биз кызалат болгонубуз болуп турат. Себеби сиз айтып белгилегендей оорулар аябай көбөйүп кетип атат, анан жашарып кетип баратат. Ушулардын алдын алуу боюнча ушу иш чараларыбызды Алла таалам ооматыбызды берсин, элге биздин сөзүбүз жеткенден насип кылган болсун. Бийлик дагы кулагын кагып койсо жакшы болот эле. Саламатта калыңыздар. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө.